кошо жүрөк өрттөнгөнүнө жардамга муктаж. Nazar News ТВнын бүгүнкү каарманы Сокулук районуна караштуу Сокулук айылынын 60 жаштагы тургуну Роза Чекиевна жардамга муктаж абалда 5 небереси менен суукка же ысыкка туруштук бере албаган үтөлөктүү үйдө күн кечирүүдө. Анын айтымына караганда 2019-жылдын 21 августунда баласын кысымга алып келген бирөөлөр жаңы салынып бүткөн үйүн өрттөп кетишкен. Мен Шерембекова Роза. 60-жылкымын, мына мартта 60-ка чыктым. Ушул үйдө уул келиним чалым болуп 9 киши турабыз. Балам 5 балалуу келин, мына 5 неберем менен дагы бир балам бар, ал өзүнчө турат. Ушул үйдү былтыр августтун 21-inde өрттөп кетишти. Бир өрттөгөн балдар тууралуу эми бар болчу, бизде коркутуп үркүткөн ар кандай запискалар келип түшкөн үйгө. Кичүү балам менен бир урушуп кетишип, баламды уруп кетишкен, ошондон улам бери балама көп эле коркутуп, үй бүлөсүнө бир топ зыяндарды келтиришкен. Шөчүктерин кыйып кетип, терезелерин сындырып, биртке оокат, үндүк, тооктор, күччүлөрдүн баарын четинен муунтуп өлтүрүп кетишип, ушунун баарын рободага, Сокулуктун рободосуна барып, жазган жана коркутуу запискаларын баарын көрсөтүп, ушундай болуп атат, бир чара көрсөңөр болот. Монтип терезесин сындырып кетти, шөчүктү кыйып кетти деп, анан аралы келет, оперларын жиберет, сүрөткө тартып кетет, бизден түшүнүк катты алып кетет. Анан эч кандай чара көрбөйт. Эртеси эле кайра кайталанат. Аягында ошол балдардын, ушул Сокулуктун милициялары эмнени кылып алат, колуңардан эчтеке келбейт деген запискаларды көтөрүп барып көрсөтсөм деле, Сокулуктун рободосунан эч кандай реакция болбой койду да. Анан акыры ошо үйүм өрттөнгөн күнү саат 10-дарында үйдөн чыгып кеткем. Келиним экөөбүз болчубуз. Үйдө неберелерибиз жалгыз калган. Сокулуктун рободосунда тергөөчүдө очередде отурсак эле, кошунам чырылдап чалып калды, эже ылдам келиңиз, үйүңүз күйүп атат деп. Анан мен чырылдап эле кирдим, Сокулуктун зам начальнигине. Кубатбеков улан Жыргалбаевич деген бар, ошого жайым менен алтайбай ошого ыйлап кирип аттым. Ай бир чара көрсөңөр болот. Момундай коркутуулар келип атат, балдарыңды уурдап кетип өлтүрөм деп атат, үйүңдү өрттөйм деп атат деген запискалардын баарын көрсөтүп берип атам. Эч кандай эчтеке жок, анан жана үйүм өрттөнүп, кошунам чырылдаган кирдим. Мына ушунчага жеткирбей чара көрсөңөр болот беле. Мына азыр үйүм өрттөнүп атыптыр, кошунам чалып атат. Эмнеге эч кандай чара көрбөй койдуңар мага десем, мага кыйкырып койду. Ошо замначальник Жыргалбаевич кыйкырды, Кубатбеков. Бар, прокуратурага барып даттана бергилең деп. Пожарный чакырып бергиле дедим. Биздикин албай атат деп кошуналар чырылдашты. Алар антип пожарный албай атышат деп МЧС келгенче үйүм калбай калды. Үйгө такси жалдап алып келсем уже кошуналарым баары пожарный менен кошо келди. Алар да өчүрүп атышыптыр, бирок эчтеке тыпыл жок калды. Бул шумдуктуу окуянын себеби баласы көчөдөн орус улутундагы баланы бирөөлөр сабап жатканда ага болуша калам деп ушул окуяга кабылган. Ошол күндөн тартып эле баласына жана үй бүлөсүнө коркутуулар башталган. Үйүнө балдарыңды уурдап кетип өлтүрөбүз деп жазылган тоголок кат таштап кетишкен. Балам деген бир орус баланы уруп атышса болуша калыптыр да, ошол орус бала тиги эки бала катуу мас экен дейт. Тиги орус бала да мас экен. Айттым мен, жөн эле кетип баратканга болушпай деле койсоң болот беле. Орус бала катуу мас экен. Анан тигил экөө да мас, анан баары ичара кызылдашып атканга жөн өтүп кетпей, балам ошо үйүнө эле тушунда болот атпайбы. Анан оруска болуша коет да. Ошондон анан уланып кетип, анан экөө биригип баламды катуу уруп коюп, акыры сынып больницага жатып операция болгон. Анан сөз жок да, больницадан справка алып, анан эмеге бердик да, сотко. Булардын эмеси күчтүү экен, ошо кезде рободонун начальниги Тофто Мамбатов Асан. Ушул балдардын таекеси экен да, таекебиз деп мактанып сүйлөдү бу балдар. Биз таекебиз. Колуңардан эчтеке келбейт деп айтты бизгечи. Мына азыр ушул кезде да, мына үйүбүз момундай абалда турсак дагы, жана балдар ушундай балама жөнөтүшөт экен ар кандай эмелердичи. Эмне келди колуңан, эчтеке келбейт. Үйүнө өрт коюлганга чейин бүгүн апаңызды аңдыдым. Андан кийин, эмне, үй жок олтурасыңбы?
жана башка ыплас сөздөр менен жазылган каттар түшүп турган. Үйдүн эси Ширинбекова бул ишке чара көрүү максатында Сокулук райондук сотуна арыз менен кайрылган. Бул дейт кылмыш эмес, жорук дейт. Эми ушу жоруңар деле туура эмес деп айтып калып койсоңор болобу деп чырылдап атам деп начальникке деле кирип, ошол кезде жанагы ким деген болчу начальник? Чойбеков Максат Турсунбаевич жакында авария болуп ада жүрөт го мынакей. Кудай деле бар экен го чыгса. Биз да ушунча каралат да ошол киши дагы. Мынтетте эчтеке кыла албайбыз, биздин колубузду тиги жогорку кеңеш байлап койгон дейт да. Алар ушундай закон чыгарып койгон. Ошолордун чыгарган закон негизинде биз ал балдарга эчтеке кыла албайбыз. Себеби кармаган жоксуңар, эч ким көрбөптүр. Эми каттары турат да. Мен ысылдап анан кийин эме дешти, сентябрдын 17-синде алып барышыптыр шаарга, подчерководко. Ошол балдардын эмесин текшерип, именно ошол балдар жаздыбы, жазбадыбы, эми биз ошол подчерководдун результаты келмейинче эчтеке кыла албайбыз дешти. Мына 9 ай болду. Ал бир канча жолу сотко кайрылса да, алар тараптан жардам болгон эмес. Колубуз менен кармабагандан кийин биз кантип күнөө коебуз деп кайдыгер мамиле жасап коюшкан. Силер тиешелүү акчаны бербей атасыңар, ошондон кийин силердин ишти карабай атат деди. Иштеп кеткен бала айтты да, эми аты жөнүн айткан демне. Анан ошентип сурадым, айткылачы суммаңарды. Канча керек ушул балдардын иш козгоп, мага тиешелүү деме кылып, суракка алып, мындай бир какой-то бир ишти жылдырышыңар үчүн мен силерге канча акча төлөшүм керек? Силер акча менен иштеткенсиңер го. Ой, жантып айтпаңыз, ким айтып жүрөт андайды деди. Эми андайды угуп атам жанагы силердин ушундай бага кылган мамилеңерден улам. Эми качан эми иш болобу? Араңдан зорго бүткөн үй өрттөнгөн эненин учурда үйү эле эмес, жүрөгү да өрттөнүп турган учуру. Бул окуядан кийин ден соолугу күндөн күнгө начарлап, ойлогону эле балдары. Могу кыздары дагы доктурлатчыбыз үчөө, эме. Анеме, гемоглобинский жанагы силер тосуп чыккаңыз. Туруп бөгүң башы капкара болуп жатып калат, коркобуз, көчөгө да чыгарбайбыз. Көчө бу жерде кошунабыз, биржага чыгып атам, күндүгү 500 сом таап келем дейт, кызың кошуп бер деп. Уайлана бакуш кызды 500-кө жибере 500-кө да дарый албайм да, фучке былтыр алып барып 7000ге дарылатып келгем. Кан тамырлары кысылып, көзүнүн кан тамырлары кысылып, ушул өңү карары эле боолар кеберсип калат да, көрсө аябай эме экен. Пониженный гемоглобин, үчөөнүн тең башы ооруйт. Үйдөгү керектүү өздүк документтер гүлгө айланган. Эчтеке ушул августтун 21 кайда атканы сык болчу да, эртең менен 11-де рободага жаңы эле ушул жерде жүрүш керек да балдар. Жана өрттөгөн балдарчы, себеби мен үйдөн 10:30-да чыгып кеттим, рободага барсам очередь экен, бирөө чыгып, ошол чыкса эле биз киребиз деп келин экөөбүз кеткенбиз. 11-де эле кошунам чалбады. Эже чуркаңыз сүйүңүз күйүп атат деп. Анан кайнаган ысык болсо могу учурда азыр ичине киргенди көрөсүңөр. Өз жандарын эптеп багып, өлбөстүн күнүн көрүп жатканда, бул үйдү кайрадан тургузууга каражат жетпей жатат. Эми кыш келсе суукта кантебиз дейт. Мореки жөнүнө жакшы эме болчу. Ошо ичине печке салышып, утеплять этип, ушул эле муну эле тамгалы бир 50 миңден кетип калды. Ушуну жылылап берип кыштан ушундан чыктык 9 киши. Жардам берүүгө кайдыгер карабаган жарандар үчүн Элсом электрондук капчыгы ачылган. Экрандагы номерге байланышып, жардам көрсөтүшсө болот.